Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? Бүгүн Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы Ак Тилек өткөрмө постунда 430 фура жүк ташуучу унаалар кармалып турганы айтылууда. Мындай көрүнүш 21 августта башталган. Казакстандан чек ара кызматынын мындай жоругун көпчүлүк суу көйгөйү менен байланыштырып жатат. Бул боюнча Айыл чарба министрлигинин Кыргыз ирригация илим изилдөө институтунун директору Улан Чортонбаевдагы Фейсбуктагы жеке баракчасынан атайын кайрылуу Анда ал Кыргызстан өзүндөгү суунун тартыштыгына карабай Казакстан менен суу боюнча келишимин толугу менен аткаргандыгын жана суунун чын эле жылдагыдан аз экендигин айтып, анын далили катары суу сактагычтын спутниктен тартылган сүрөтүн дагы көрсөттү. Казак бийлигин Ак Тилек өткөрмө постундагы бөгөттү алып коюуга жана бир туугандык мамилени улантууга чакырды. Эскерте кетсек, 4 августта Казакстанга суу берүү эки тараптын макулдашуусу менен токтотулганы айтылган эле. Казак туугандар менен болгон алакабызда албетте мындай учурлар орун алып келген. Алар көбүнчө өткөрмө постторду Кыргызстан менен мамиледе басым катары пайдаланган. Бул алгачкы учур эмес. Бирок түбү бир тууган эки элдин жетекчилери маселени бетме-бет отуруп чечишип туура бүтүмгө келет деген ишеничтебиз. Ар күнү таңда жумушка барарда жүрөгү опколжуп, полициянын атайын текшерүүсүнөн алыс калуунун аракетин кылуу мекенинен алыс бөтөн эл бөтөн жерде эмгектенип жүргөн миллиондогон жердештерибиздин көңүл чордонундагы маселе экени талашсыз. Анын ичинде ачка ток жүрсөм да кармалбай иштеп, акча тап, аман эсен кайтсам дегендер канча. Акыркы күндөрү Орусияда Орто Азия мигранттарына карата жергиликтүү бийлик тарабынан байма-бай рейдтер жүрүп жатканы айтылууда. Ошондой эле текшерүүгө кабылган жарандарыбыздын биринин соц тармакка жүктөгөн видеосу көпчүлүктү ойлонтту. 21 августта Москвадагы полициянын рейдтеринин биринде кармалган мигранттардын эми тагдырыбыз кандай болот деп камтама болуп атканына күбө болобуз. Кече сенин неме кылгандарың боюнча чыкпай эле койбопсуң. Мына баардыгы салалы болуп кетти. Ачка калсам чыкпай эле койбом. Эгерде мигранттын аты жөнү базадан чыкпай калса, Сахаровага алып барып кайрадан текшерип, ал жакта дагы жок болсо депортация кыларын, болбосо 5000 рубль айып пул төлөп чыгышканын башынан өткөргөндөр айтышууда. Бөтөн элде султан болгончо өз элиңде ултан бол деп бекер айтпайт кыргыз. Чындыгында өз мекенинде ырыскыңды адал эмгек менен таап жегенге эмне жетсин. Акыры ошол күн келип, аман эсен ата журтубузга кайтсак деген ой миңдеген жердештерибиздин жүрөгүнө үйүп келет. Көртерликтин айынан башка өлкөдө жүрүп, болбогон нерсе үчүн абакка түшүп калып, айласыз чыгуунун башка жолун таппай, орус бийлиги менен келишим түзүп, Украинага согушка жөнөп, өзү келбей сөөгүгө келгендери дагы бар. Ал эми согуштан аман эсен келсе дагы мекенинде соттолуп, абакка кесилгени дагы бар. Бөтөн эл бөтөн жерде суукка тоңуп, ысыкка күйүп, күн санап жүргөн журтташтарыбыз канча. Акыркы учурда Кыргызстандын өзүндө жумушчу күчүнө таңсыктык пайда болуп, курулуш тармагына, жеңил өнөр жай тармагына чакырыктар болуп жатканы сүйүндүргөнү менен мындай таңсыктыкты тилекке каршы башка өлкөдөн келген жумушчу күчү менен толукталып жатканы өкүндүрбөй койбойт. Бир жумадан бери көлдөгү 4 пансионат боюнча коомчулукта кызуу талкуу жүрүп жатат. Кээ бирлери анын Өзбекстанга берүүсүн туура көрсө, көпчүлүгү бийликтин бул чечимине каршы экенин ачык эле жазып чыгууда. Ал эми мамлекеттик кызматтагы адамдардын 90% колдогонун билдирүүдө. Бизде көп кырдуу таланттар көп эмеспи? Өзүнө тиешеси барбы, жокпу, бүт жерге башын салып, акыры өзү уят болуп калган. Тагыраагы бул тармакка тиешеси жок айрым жогорку кызмат адамдары каршы оюн билдиргендерди өлкөнүн душманы катары көрсөткөнү таң калтырат. Ошондуктан ар бир адам өз кесибинин мыкты адиси болсо, өлкөнүн келечегине эле жакшыбы дейсиң. Мындай талкууда көпчүлүк 2016 жылы азыр берилип жаткан 4 пансионатты өзүбүзгө кайтарып алган. Ошол учурдагы премьер-министр Темир Сариевдин оюн күтүп турган убакта Сариев дагы маселе боюнча үн катты. Пансионатында 4 пансионатты биз менчикке алганбыз. Бул биздин менчик. Биздин жерибизде турат. Имараттардын баары тең биздики. Анткени ошол мыйзам боюнча, келишим боюнча, эл аралык келишим боюнча ал бизге өткөн. Эми аны чогуу колдонолу десе, бул таптакыр башка маселе. Ошо келишимдин негизинде берсе болот, бирок аяка шарт коюш керек. Биринчиден бардык салыктарды төлөйт. Биздин мыйзамды толук
сактайт. Кыргызстандын мыйзам ичиндеги жер менчик эч качан өтпөйт аларга. Өзбекстан менен болгон келишим азыр сыр бойдон сакталууда. Балким келишим жарыяланса, коомчулук бүдөмү боюна жоо алат беле. Анын жашыруун болуп ачыкка чыкпай жатканы да ого бетер элди күмөндүү ойго түртүүдө. Бул маселе биринчи жолу жаралып жаткан жери жок. Буга чейин дагы ушул сыяктуу көйгөйлөр коомчулукта талкуу жаратып келген. Биздин балдарыбыз бизге эмне деген көз караш менен карайт? 49 жыл мурда менин атам, менин апам ушу парламентте отурганда, Ак Жол партиясынын атынан отурганда ошолор добуш берип өткөрүп койду эле деп, биздин балдарыбыз дагы жер типтеп калат. Жөнөкөй эле үйдө кошунаңыз менен сиз жашасаңыз, кошунаңыз бүгүн сиздин үйүңүздүн ичине кечирип коюңуз, улуу сөздө уят жок, туалеттин курса, ушу туалет ушул жерде туруп турсун. Жер сеники, туалет меники десе, биз макул болобузбу? Эч качан макул болбойбуз. Кандай болгон күндө да бул маселе эки мамлекеттин мамилесине доо кетирбей чечилет деген ишенимдебиз. Ысык көлдүн Бостери айылына Талас облусунан эс алууга келген 23 жаштагы жигиттин өлүмүнө байланыштуу 3 милиция кызматкерине кылмыш иши козголуп, камакка алынды. Аларга кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айып тагылды. Шектүүлөр Ысык көл райондук сотунун чечими менен 2 айга камакка алынды. Мындан тышкары кечээ ушул эле берене менен банги затына байланыштуу 3 милиция кызматкери кармалганы белгилүү болду. Айта кетсек, Орусиянын жараны милиция кызматкерлери жана дагы бир адам 20 апрелде Бишкекте кафелердин биринде ага гашиш делген баңгизатын ыргытып, кылмыш жоопкерчилигине тартпоо үчүн 315 000 сом алганын айтып арыз жазган. Буга чейин июнь айында бул ишке тиешеси бар 3 кызматкер кармалса, эми минтип дагы 3-өө кармалып отурат. Мындай көрүнүштөр акыркы убакта көп кайталанып бараткандай. Дегенибиз, эсиңиздерде болсо, 13 жашар кызды зордуктаган зөөкүрлөр дагы ушул тармактын кызматкери эле. Булар бети ачылган кылмыш иштери, жашырылып канчасы калып жатканын ким билсин. Ошондо ишенген кожом сен болсоң, кепшеген оозуң ушулбу дегендей бул жагы карышкырга кой кайтартып жаткандай эле болуп жатат. Биз ишенген милиция кызматкери кылмышкерди кармабай эле өздөрү кылмышкер болуп жатса, деги мындан ары кимге кайрылып, кимден коргоо күтөбүз? Ал эми министр Улан Ниязбеков атасынын төрүндө эркелегендей эле, же эл өзүбүз эркелетип жатабызбы? Айтор мыйзамы күчтүү мамлекеттерде мындай көрүнүштүн бири гана кайталанса, министр уятынан отставкага кетет экен. Улан мырза болсо өзүнүн ишине өзү ыраазы болгондой, кармалган кызматкерлерине кандай чечим чыгарсам деген ою менен алек болуп жатат. Өлкөдө курулуп жаткан социалдык объектилер айрым учурда өз убагында бүтпөй жатканы жашыруун деле эмес. Маселен, 1-сентябрга бүтүрүп берилчү мектеп жылдын аягына жылып кетиши. Мындай көйгөйлөр жеке эле мектеп, бала-бакчаларда эмес, башка да курулуш тармагында байма-бай кездешип жатат. Бул көйгөй мамлекеттик банктагы системанын татаалдаштырылганынан келип чыгууда. Тактап айтканда, Каржы министрлигинин ойлоп тапкан оңтойсуз иши. Мына ушундан улам куруучулардан турган топ бул көйгөйдү өз убагында чечүү үчүн жеңилдетилген ыңгайлуу шарт түзүү мезгил талабы экенин белгилешти. Бизге жаңы система кирген, кыргызча айтканда КБК деп аталат, контракттык банктык коштоочу кызматтары. Биздин мамлекетибиз мындайча айтканда бул системага даяр эмес экендигибизди көргөзүп койду да. Ушул КБКны түшүнгөн специалисттердин, адистердин жетишсиздигине байланыштуу ал жерде логин ачуу, пароль ачуу, ачкыч алуу деген сыяктуу көйгөйлөр аябай кыйынчылыктарды жаратууда да. Өзгөчө региондордо. Куруучулардын айтканына караганда, казынадан бөлүнүп берилчү каражат кандайдыр бир себептерден кечиккенинен өздөрүнүн каражаттарына курулуш иштерин жүргүзгөн соң кайра ошол чыгымдардын ордун ала албай жүргөндөр да көп кездешет. Мындан улам жогорудагы айтылган көйгөйлөрдү чечүү үчүн президентке жана министрлер кабинетине ачык кайрылуу жолдошту. Өкмөтүбүздөн, президентибизден ушул КБК деген нерсени токтотуп турушун суранганы мына конференция уюштуруп жатабыз. Бүгүнкү күндө мына жумуштарыбыздын акчаларын ала албай жүргөн подрядчиктер дагы аябай көп. Кээ бирлери өзлөрүнүн акчаларын салып, жумушту бүтүрүп коюп дагы 2-3 айлап өзлөрүнүн салган акчаларын чыгара албай жатышат. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan көрө аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.